да келип кетем. Биз ошонун аркы бурчунда, мына үйлөр турат го, эң ылдыйдагы ошо жакта жашайбыз. Мына жактагы үйлөр жыштырганы келем. Өткөндө мына жерде бүт машиналарды алып атат десе, көрсөм мына бутайт экен да булар чыгып. Жанагындай узун эмелер менен. Аша. Суу кээде туп-тунук болуп балыктары көрүнүп калат. Кээде мындай болуп калат. Азыр суу көп экен, болбосо балыктар бетинде эле жүрөт булардачы. Бир уборка жумушуму бүттүм, эми буюрса бир жерде бирдеме көрүп калдым эле, ошону ала кетейин. Кудай кааласа YouTube'дун акчасындагы бүгүн жөнөтөбүз $100. Ошо бир үй бүлөгө. Sorry. Ай. Сүйлөп кетип артым карабаппын, очередь болуп калыптыр го. Ошо YouTube'дун акчасындагы бүгүн жөнөтөм буюрса. Наркы тапкан нерселеримди дагы бүгүн жөнөтүшкө аракет кылам. Бүгүн бир буюм алганы келиш керек эле, ошону сатып калсам эле $100 толук табып калат. Буюрса ошентип YouTube'дун дагы биринчи баарыбыздын чогулткан акчабызды Аллахтын каалоосу менен бүгүн бир үй бүлөнү сүйүнтүп салабыз. Ушундай да болуп турат да. Мен фотону баскан боюнча сүйлөп тартып берип бүттүм десем, карасам эчтеп эле тартылбаптыр го. Мына кондиционерге келем дедим эле го. Кондиционерге келдим. Аллахтан бол иштеп калсын. Буга дагы мындай неме керек экен да. Гофра. Гофрасыз иштейби билбейм. Бирок жүктөп көрдүм. Берки караны дагы ушу гофрасыз эле саттым. $50 койдум эле. Ушундай турбасын алабыз. $40 берчи деди эле. Хорошо деп бердим. Бул дагы иштеп калса, эми ошентип сатышка туура келет. Мына карасаңар мындай. Эки гир бар экен. Гир сатып көрөйүнбү? $5 $10 алса керек. Мына фен менен. Фенден айтсам мына жагы да бош керек да. Фенди албай эле коеюнбу? Фенди албай эле коечу. Мындай сумка жатат. Ичинде бир балакаттары менен. Так что кеттик буюрса. Алып барып, сайып көрөйүн, иштеп калсын эми. Кеш да кирип кетти. Балам болсо командировкага кеткен. Ошон үчүн ушинтип өзүм жүктөшкө туура келди. Мына, муну жүктөп келатсам, жакшы оğlum, муну да чыгарып койтур. Бүгүн эле мынандай сатпадык беле, карасынчы. $50 койдум эле, $40 кеткен. Куд ошондой экен. Шунуру бар. Так. Эми азыр муну жеткирип туруп, анан буга келейин. Алып барып иштетип көрөйлү. Негедир гофрасы жок. Эми четкен гофрасы өтө жаман болуп калса, мусорго ыргытып беришет окшойт. Эми азыр кайра келем буюрса. Иштеп эле калсын эми экөө тең. Убара болгонума жараша. Экинчисин дагы алып кетип атам. Ушундай кылып жүктөп алдым. Кеттик. Азыр ана жерге чыгып минип алам. Караңгыда калсын деп кыжалат болбогула. Мына жерде эле үйүм. Бисмиллахиррахманиррахим. Отурайын. Мен ошентип эки кондиционерди тең жеткирип келдим үйгө, Аллахка шүгүр. Эч кыйын болгон жок. Азыр болсо силерге көрсөтөм. Иштейби экен, иштебейби экен. Кээде алып келген буюмдарым иштебей калат. Бирок редко, но иштебей калат. Эгерде иштебеген жаман буюму болсо, булар мусорго ыргытат. Иштеп бир жактан бир жакка көп көчөт да бул эмедегилерчи, Америкадагылар штаттан штатка көчүп, жумушуна байланыштуу бир штат жакпаса ошентип көчүп жашашат да, анан кийин буюмдарын сатылбай калгандарын, мисалы, или шашылыш көчүп калса, ошентип жолдун чекесине, мусорго эмес, жолдун чекесине чыгарып коюшат. Бул деген иштейт деген сөз. Эгерде бирөөгө керек болуп алып кетпесе, анда атайын бир айда эки жолу ушундай чоң машиналар келет экен.
чоң машиналар келип ушундай чыгарылган буюмдарды анан мусорго алып кетет. Болбосо ага чейин турат. Кечегинде көрсөттүм го мен стиральный машина менен холодильник турган ак чоңчу ошолор мисалы мына 3 күн болуп калды, дагы эле турат ошо көчөдө. Кимге керек болсо алып кетсе болот деген мааниде. Азыр болсо иштетип көрөйлү. Мына эки кондиционер тең. Ушундай кондиционер экен. Кечегинде кудум эле ушуга окшогон бирөөнү сатканмын. Ал дагы ушундай Дилонг эле, бирок пингвин деген эле. Бул пак бирдеме экен. Жок, бул деле пингвин экен, а? Бул деле пингвин экен, бирок башкачасы экен да пингвинден. Бул болсо Frigid Dire дейт. Бул ушундай экен. Мына ушундай. Сенсорный. Бул сенсорный экен, а бул кнопочный экен. Кечеги пингвин сенсорный эле. Бул значит мурдагы эскирээк модель экен. Мынтип мыналарды эметип коюптур. Бул скотчторун мен алып туруп, скотчторун алып, башка өзүм таза жаңы скотч менен скотчтошум керек. Бул дагы ушундай. Бул дагы мына скотчторун алышым керек экен. Мындан чыкты. Кана бисмилла деп сайып көрөйүнчү. Опа. Бул жакта ушундай розеткалар. Мындай 3-тайлык. Бисмиллахиррахманиррахим. Кана. İştedi. Мына жеринен башкачараак сылып чыгарат экен. Ичинде бирдеме түшүп калган окшойт. Кондиционерди ачып тазалашым керек экен. 64 градуста турат. 65, 66. Шундан жылат экен. Мындан. Мунусу вентилятор. Автор. Бул 5 саатка saatын койсо болот экен. 4 саат, 3 саат. Муну менен кайра өчүрүп койдук. Мунун ичине бирдеме түшүп калыптыр. Тырыктап атат. Токтогонунда да башкача токтойт экен. Мунун ичиндеги бирдемени алып чыгышым керек экен, ачып туруп. Так, аны оңойлоңдоп коебуз. Бисмилла. Бунукусу мындай экен. Экөөлүк экен. Опа, кана. Өн чыгарды. 60-та турат экен. 60, 62, 63, 64. Ачылды, баштады. Мында мыналарды тазалашым керек. Иштейт экен. Таймер, сааты, слип, канчада уктайт. Ошолордон бери коюп койсо болот экен. Иштеди. Так. Мунусу, мына турба эмнеге керек десем, жөн эле баанда гофраданчы, ушинтип туруп айнектен чыгарып коет экен. Көрсөм, мына жактан бул жактан муздак шамал, бул жактан ысык шамал айдайт экен да. Ошол ысык шамал кайра эле үйгө айдалып, үйдү ысытып бербесин үчүн гофраны кийгизип сыртка чыгарып коет экен. Так, өчүрдүк. Буларды тазалашым керек эми. Тазалап туруп, сатканы коюп койсом, буюрса сатылып калат булар дагы.